Казакстанда улуттук оюндардын күчтүүлөрү аныкталды. Борбор калада улуттук спорт түрлөрүнүн мыктыларына алтын тугур сыйлыгы тапшырылды. Тала оюндарынын чыган спортчулары менен тажрыйбалуу машыктыруучулары баш байге менен катар ири акчалай сыйлык менен да сыйланышты. Павлодар аймагынын Чүкө аты боюнча ага машыктыруучусу Калибек Кубануулу үчүн бүгүн ийгилик жылмайган күн. Ал өлкөнүн мыкты машыктыруучусу деп аталса, анын шакирттери Чүкө аты боюнча мыкты команда деп табылды. 6 спорт шебери шықты бил Павлодар облысынан. Павлодар облусунан быйыл 6 спорт чебери чыкты. Улуттук курамада 15ке жакын спортчу бар. Жаш өспүрүмдөр жана чоңдор да камтылган. Павлодар облусундагы биздин командада 200дөн ашык оюнчу бар. Жалпысынан аймакта даярданып, ийримдерге катышып жүргөндөрдүн саны 2000ден ашат. Үйүрмелерге катышып жүргөн спортчулардын саны 2000дан асат. Быйыл алтын тугур улуттук спорт сыйлыгынын түзүлгөнүнө 10 жыл болду. Жалпысынан мыктылар 10 номинация боюнча аныкталды. Казакстандын улуттук спорт түрлөрү бирикмесинин курамында да ушундай федерация бар. Алардын 4-ө быйыл түзүлдү. Атап айтканда, байге, салттуу жаато, чүкө ато, жамба ато, тогуз коргол, тыйын эңбей, мүнүшкөрлүк, көкбөрү, эреңиш жана ат спорту. Булардын бардыгы беделдүү мелдештерде өлкө намысын коргоп келүүдө. Элибизде улуттук спорт түрлөрү ауқымды дамып келе жатыр. Өлкөдө спорттун улуттук түрлөрү тез өнүгүп келе жатат. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, келерки жылы Астанада 5-чи көчмөндөр оюндары өтөт. Президент өзү көзөмөлдөп отурат. Биз чоң даярдыктарды көрүп жатабыз. Бул биз үчүн чоң сыймык жана чоң жоопкерчилик. Ол биз үчүн бир жагынан үлкөн мәртебе және зор жоопкерчилик. Быйыл эле улуттук спорт түрлөрүнөн өлкөнүн курамасы эл аралык деңгээлдеги 12 мелдешке катышып 100дөн ашык медаль жеңип алды. Анын 35и алтын. Бүгүнкү күндө 500 миңден ашуун казакстандык профессионалдуу түрдө салттуу оюндар менен алектенишет.